Угарман бар, угарман кулак сизде. Ала. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Мен bir sorum var эле. Айтыңыз. Мектептерге ислам динин сабак өткөрүп койсо болобу? Жакшы болот эле. Бул сокурдун тилеген эки көз менен ошону тилеп жүрөм, бирок колуман келип атпайбы? Ошо жанагы депутат болом деп барат го айылдарга барып, мен шайлап койгула деп, аны эртең президент шайлады, мен президент болом деп барганда ушуну айтыш керек. Сени шайлайбыз, бирок сен мектептерге ыйман сабактарын киргизип бер деп. Азыр кээ бир мектептерде пилоттук мектеп катары киргизилди, бир 7-8 мектепте. Бирок ошонун ичинде мындай бир динден алыс эле адамдар жазган себептен мындай ыйман сабагы эмес, диндер тарыхы болуп калды дагы. Орусияныкын көчүргөндөй болуп калганда, Орусияда диндер тарыхы дегенде 90% христианчылык окутуп, анан калганы башка диндерден беттен окутуп коет да. Ал эми бизде да ошону туураштырып, диндер тарыхы дегенде мусулманчылык аз эле калганда, анан жанагы шииттердин, исмаилиттердин, имамат башка деген туура эмес түшүнүктөрдү киргизип койгондагы учурлары бар да. Ошол сырттан акча алып эмполор ар кандай. Ошон үчүн азыркы пилоттук киргизип аткан жанагыдай дин тарыхы деген негизи имандуулукту окутуш үчүн дин тарыхы деп киргизип атышат да. Мына ошого өтө маани берип муфтиятка караш керек. Бул боюнча Максатбек ажы муфтий өзү да аракет кылып атат, иншалла. Бул боюнча бизге кабар берди. Мен ойлойм, ошол иман сабагы, дин тарыхы дегенде Кыргызстан мындай 90% мусулман жашагандан кийин, демек биз балдарыбызга туура дин үйрөтүш керек. Ошол туура дин мектептерде үйрөтүлбөгөн себептен мына Сирияга кетип аткандар, башкага кетип аткандар, өзүн өзү жардырып аткандар ошондон пайда болуп атат. Ошондуктан бул мен бир мусулман адам катары, мусулман илимин окуган адам катары мындай жан тартуу эмес, балким мамлекетибиздин келечеги, мамлекетибиздин коопсуздугу, мамлекетибиздеги жарандардын коопсуздугу үчүн, ошолор туура эмес секталарга кирип кетпестиги үчүн дагы мына ошол дин тарыхы дегенде ыйманды окутуп, башка диндер туура окуталык. Мени христианчылык жөнүндө бир 5-6 вет, жоот боюнча 5-6 вет, иудаизм боюнча. Бирок ислам, туура ислам, ханафи мазхаб, матуриди акыйданы туура киргизишибиз керек. Антпесек биз мындан кутула албайбыз. Биздин жарандар алдашып интернеттен көрүнгөн жака кирип кетти, ошону менен жаман жака кетип атат. Мен ойлойм, иншалла бардыгы жакшы болот деп, иншалла. Ошентип киргизип койсо жакшы болот деп. Эми жакшы, ошону баатан бир көз кайталап атпайбы, он жолдон кайталады, жакшы болот эле деп. Аракет да кылыш керек ошого. Аракет кылыш керек, иншалла. Рахмат бир тууганым.